Салам достор, бул видео кыздарга кызыктуу болот деп ойлойм. Анткени мен бүгүн өзүмдүн макияжым тууралуу айтып берем. Кандай продукцияны колдоном, кантип макияжды өзүм жасайм. Биринчиден, бетибизди макияжга даярдашыбыз керек. You got me some type of way. Ain't used to feeling this way. Макияждын 80% тоналдык кремден көз каранды деп ойлойм. Ошондуктан бул нерсеге көбүрөөк маани берем. Мен өзүм колдонгон, жакшы көргөн бул Estee Lauder. Силерге дагы сунуштайм. Ал эми азыр бетибизге рельеф кошобуз. Ал үчүн мага күрөң түстөгү корректор керек, ошондой эле консилер. Менде Tarte фирмасынан 22 B цветинде. Азыр көрсөтөм кантип колдоном. Көп учурда ушул менен макияжым бүтөт, бирок бүгүн көзүмдү дагы жеңил смокиге боёйн деп чечтим. Мага палетка жардам берет, Anastasia Beverly Hills'тен. Цветтери өтө сонун. Мага абдан жагат. Биз азыр жеңил смоки үчүн күрөң цветти колдонобуз. Кашымды боебойм. Каштын астында хайлайтер менен боёйм. Андан күрөңдүн жеңил вариантын, эң жеңил вариантын тандайбыз. Ошону хайлайтерден кийин тип боёбуз. Көздүн сүрмасына эң күрөң цветти тандап коебуз. Эми бул нерсени растушевка жасайбыз. Ушундай болду. Эми көздүн астындагы күрөң тень менен боёбуз. Бүттүк. Кашыбыздын учтарын дагы кичине боеп коелу. Эми кирпиктердин астындагы боёбуз. 5, 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. Мына ушундай бат эле 15-20 мүнөттө жасалган макияж сиздер үчүн дагы пайдалуу болду деп үмүттөмүн. Баарыңыздарга рахмат. Мындан ары дагы мен менен чукул болуңуздар.